Андан сырткарда мына тиякта Япониядан келген аппаратыбыз бар. Жакында японский кесме жасап баштайбыз. Бөлүмү мощность боюнча ал кәдімгі бұл тынмай иштейт да. Электр энергияны потреблениесі болсо кичинекей электр чайник. Жылы Усу қаласы аумағындағы Рызулық университеті тарихында Кыргыз Япон институтунун ачылышы, мага чейин ачылышы болгон. Бүгүн дагы ушул максаттарга дагы бир чоң кадам таштап, институттун алдындагы тамак аш даярдоо технологиялары лабораториясы университеттин 100 жылдыгынын алкагында ачылып жатат. Мына ушуну көрүп атасыз. Бұл лабораторияның негізгі мақсаты институттың қоғамдық тамақтану азықтарының технологиясы жана уюштуруу бағытындағы студенттерге сапаттуу билим берүү, кесиптик даярдыгы, көндүмдөрдү жана жөндөмдөрдү, кесиптик компетенцияларды өздөштүрүү үчүн ачылып аткан лаборатория. Алдында бұл лаборатория студенттер практикалык иштерди, практикалык сабактардын ушул жерде терең бағытталған таасирдүү окуу чөйрөсү негизинде билим алып, кесиптик даярдыктын сапатын жогорулатуу үчүн маанилүү лаборатория болот деген чоң ишеничтебиз. Ушуну ушул жетекчилер, институттун директору Япония тараптан, Кыргыз тараптан жеңиш кылган сиздер ушул башталып аткан нерсени таза, жакшы арган арулап кетесиздер деген Улуттуу университеттин администрациясынан чоң ишенич бар. Ошондуктан дагы бир жолу Кыргыз Япон институтунун мындан ары дагы ушундай демилгелери бөлөктөн дагы бир-эки демилгеси бар. Алар кийинчерээк ишке ашат деген пландар бар. 6-чы корпустун астында дагы бир подвалда пайдаланылбай жаткан жактырып өздөрүнүн жакшы идеяларын айтып ошол иштерди баштап атышат. Мен ойлойм, ушунун баардыгы университетибиздин 100 жылдыгынын алкагында басып аткан иштер. İşinizlerge iyilik, bu laboratuvarya жалгыз эле силер үчүн эмес, силердин студенттер үчүн şu тегеректер окуп аткан биздин студенттер үчүн дагы кээ бир мезгилде кирип жеңил тамактарды жегенге керек болсо биз деле пайдаланып турганга даярбыз деп ойлойм. Бирок бул эң негизги ошол лабораториянын иши студенттердин практикалык иштеринин жыйынтыгы болуш керек. Көп нерселерди Япон кухнясы баарыңыздарды белгилүү дүйнөдө көтөрүлгөн терең философиялык мааниси бар кухня, ушулар балдар сиздерден көп нерселерди үйрөнүп чыгат болуш керек деген ишеничте. Дагы бир жолу администрация тарапынан өзүнүн атынан ишиңиздерге ийгилик каалайм. じゃあ本日ご対応の中、我々日本学院調理学科のセレモニーにお越しいただきありがとうございます。 Бүгін ошол биздин лабораториянын ачылышына, расмий ачылышына келип келгениңизге чоң рахмат айтабыз. Азыркы ректор айтып кеткендей эле, ошол былтыр сентябрь айында биздин Кыргыз-Япон институту ачылып, 4 багытта 52 студент азыркы учурда билим алып жатат. Анан ошол биздин кулинария, ошол биздин ТПОП группасынын тайпасынын студенти, 8 студентибиз бар. Ошол 8 студентибиздин ошол сиздер үчүн даярдаган дагы ошол даамдарын дагы азыр сиздерге көрсөтөбүз. Анан кийин ошол биздин максаттарыбыздын бири баягы Япон ашканасы, бул дүйнө жүзүндө баягы аябай белгилүү болгондуктан биз өзүбүздүн студенттерге дагы ошол Япон ашынын, Япон улутунун кандай тамактарды жасайт, эмне кылып жасайт, ошонун баардыгын колубуздан келишинче үйрөтүп, балдарга берүүгө аракет жасайбыз.
Анан кийин ошол баарыңыздарга бизге келип бергениңиз үчүн чоң рахматыбызды айтабыз. Ошол сиздердин аркаңызда да биздин аркабызда дагы бүгүн ушул күн ачылып атат. Бул институтта ушул 4 багыттагы биздин студенттерди келечекте биздин Кыргызстанга, Японияга жана ошондой эле баягы Конго, Конго керегине жараган студенттерди биз чыгаралы деп аябай аракетибизди жасайбыз. Анан биздин ушул концепциядагы баягы биздин Кыргызстандагы университетке же болбосо Кыргызстан менен Япониянын ортосундагы достукту бекемдөө максатында дагы кыргыз тилин жана япон тилин үйрөнүп, эки жака Япониянын үйрөнүп келген нерсесин Кыргызстандан үйрөнгөн нерсени Японияга алып барып практикалык түрдө колдонууну каалайбыз. また引き続き頑張ってまいりますので、皆様のご支援、ご指導、ご鞭撻、よろしくお願いいたします。 Мындан кийин дагы биз болгон аракетибизди жасайбыз. Биздердин кандайдыр бир идеялар болгондо сиздерден дагы биз колдоп өтөбүз. Ошо келгениңиздер үчүн чоң рахмат. ありがとうございます。 Баарыңыздар эле билесиздер да, бул жерде баягы мурун кандай абалда эле. Азыр мен ойлойм, Бакыт Курманбеков ректор көрдү бул жерде сыктырды. Азыр үстүндө 4-нчы этажда иштер ремонт болуп атат. Ошо жак бүтсө, орто керегин кире беришинде мындан жакындатып жасап беребиз. Урматтуу кесиптештер, баардыгыңыздар билесиздер, азыр мамлекет өзү дуалдык образованияны өткөзгөндө практика менен байланыштырылат деп атат. Биз ошого карата бул жаңы модель. Кудай буюрса бул менен эле токтоп калбай, тиги 6-корпустун подвалындагы ремонт жасадык. Ал жерге азыр полкаларды балдарына өзгөрүп алып коюшту. Кудай буюрса жакшы топурактарды алып, ал жерден бул жерде колдонулуп аткан ингредиенттердин көпчүлүгүн ошол жерде пайдаланабыз деген ой болуп атат. Өзүбүз өстүрүп, анан кайра студенттер өзү ушул жерге пайдаланып, анан кийин анчалык кымбат эмес, арзан баада студенттерге сатып, анан булар ательелеринен акча сурабай, күндүк өзлөрүнө керектүү продукцияны булар өзлөрү таап алып андан ары иштет деген чоң ишеничибиз бар. Ошол негизги максатыбыз. Менде бир эле суроо бар. Суши да жасайсыңбы?